Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын түз эфиринде актуалдуу көрсөтүүсү, студияда мен Мээрим Ташыбекова. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын түз эфиринде актуалдуу көрсөтүүсү, студияда мен Мээрим Ташыбекова. Элдик толкундоолордон кийин өлкө жетекчилигине келген бир кайрадан көңүл чордонун алынууда жалаң элдик толкундоолордон кийин өлкө жетекчилигине келген бир башкы катмырлер эл алдында жалаң кыргыз суроолоруна жооп берип жатып, жалаң мамлекеттик тилде сүйлөгөнү айрым журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, жалаң мамлекеттик тилде сүйлөгөнү айрым журналисттердин арасында суроо жараткан. Бирок Зулушевдин жообу ал суроолорго чекит койгондой болду. Азыр ошол маалымат жыйынындагы Курманкул Зулушевдин сөзүн чогуу угайлык, андан соң талкуубузду баштасак. Акыркы сурооңузга официалдуу тилде жооп бербейбиз дегенге туура түшүнүңүздөр. Мен официалдуу тилди коргоп же башка тилде кемсинтүү деген оюм жок. Официалдуу тилде мен ээн эркин сүйлөп, жазып ушул кызматка чейин жеттик. Бирок ар бир адамдын максаты болот. Мамлекеттик тил бардыгынан ыйык, бийик. Кайсы мамлекет болсун, өзүнүн тилин, өзүнүн каада салтын сыйлаш керек да, урматташ керек. Ошол эле убакта мамлекетте жашаган башка тилдүү, башка улуттагы адамда биз эркин сыйлап аларды тең аталышыбыз керек. Алар да мамлекеттик тилди өз тилинде билиш керек. Менин официалдуу тилде сүйлөгөн бир эле максат ушту. Барыңыздарга ийгилик каалайм, мамлекеттик тилде сүйлөшүңүздөрдү суранат элем. Рахмат. Мына өзүңүздөр күбө болгондой аткан эмнелерибиз ушинтип жалаң кыргызча сүйлөп жатканы айрым орус тилдүү замандаштарыбызга анча жакпагандай түр көрсөтүлүп атышат. Азыр алар болсо мындай биздин укугубуз бузулуп атат дегендей кылып айтып атышат да. Мамлекеттик тилибизге байланышкан ушул жана башка маселелерди талкуулоо үчүн студиябызга мейманга мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеев агайды жана ошондой эле кыргыз тили коомунун президенти, коомдук ишмер Райымжан Курбанов агайды чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Рахматыңыздар. Ошо азыр айрым орус тилдүү замандаштарыбыз ушинтип эне тилде сүйлөгөн аткан эмнелерди сындап атканы туура эле көрүнүш деп эсептейсизби? Чын эле алардын укугу бузулуп атабы бул жерде? Кызык нерсе. Мен сөздү мындай баштагым келип турат. Ар бир жарандын кайсы улутка таандык экендиги жөнүндө түшүнүк бар. Муну илимде улуттук иденттүүлүк деп коебуз. Ушул өңүттөн алып караганда Кыргыз Республикасынын прокурору Курманкул Зулушев мырза өзүнүн улуттук иденттүүлүгүн тапкан инсан экенин көрсөттү. Улуттук иденттүүлүктү аныктаган эң башкы өзөктүү баалуулуктар кайсылар? Бул илимде такталган нерсе. Эң биринчиси ошол улуттун эне тили. Экинчи ошол улуттун тарыхый эс тутуму. Улуттун басып өткөн тарыхы. Үчүнчү ошол улуттун салт санаасы, үрп адаты, маданияты. Төртүнчү компонент ошол этнос жашаган аймак, чөлкөм жана ошол чөлкөмгө мүнөздүү болгон географиялык баалуулуктар. Ушул төрт компонент эгер инсандын акылына, жүрөгүнө терең отуруп, мазмундук касиетке болсо, анда ал эч качан улуттук баалуулуктарды башка алмаштырбайт. Мына ушул өңүттөн алып караганда, Кыргызстандын соңку тарыхындагы жетекчилердин мамлекеттик тилге, улуттук баалуулуктарга болгон мамилесинин жаңы деңгээлге чыгып атышы бизди абдан кубандырат. Демек, биздин жетекчилерибиз канчалык улуттук баалуулуктарды аздиктей алса, ошончолук мамлекеттүүлүктүн бүтүндүгү, туруктуулугу, бекемдиги ыкчамалдык жагат. Ал каяктан калыптанат? Эң башкы институт бул үй бүлө институту. Үй бүлө институту бул багытта тынымсыз, үзгүлтүксүз иштеш керек. Андан кийинки институт кайсы? Бул мектепке чейинки билим берүү тармактары. Андан кийин билим берүү, ошол агым менен кетет. Эгер ушул институттардын баардыгы синхрондуу улуттук баалуулуктарды өткөрүп берүү багытында майнат иштесе, анда мындай маселе күн тартибине коюлбаш керек. Экинчи өңүттү алып карайлы. Албетте бүгүнкү күндө биз
мына Кудай буйрса 30 жылга чукулдап калды. Биз күн корсуз азат өлкөбүз. Бизге башка улуттук баалыктарды таңоолого эч кимдин акысы жок. Бизге сырттан карап турган, байкоочу болгон, же болбосо бизди кандайдыр деңгээлде рухий барымтада кармап турган кожоюндарга муктаж эмеспиз. Ошондуктан Кыргызстанда тил саясаты ургаалуу жүрүп жатат. Кыргызстанда тилдик лингвистикалык деңгээли боюнча эч ким кодолобойт. Буга чейинки тарых көрсөттү. Кыргыз Республикасынын Конституциясында ачык жазылган. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил кыргыз тили. Ошондуктан кыргыз тили өлкөнүн баардык тармагында, мамлекеттик муниципалдык чөйрөдө, бизнес чөйрөсүндө, жарандык коом чөйрөсүндө мамлекет дейлеш керек. Анткени бул тил ушул өлкөнүн атын берген, затын берген тил. Ошондуктан жанакы сыяктуу ой толгоолордун жүрүп жатышы албетте өкүндүрөт. Ошол сыяктуу көз караштар биздин мамлекеттүүлүктүн пайдабалын бекемдөөгө кедергисин тийгизет деп ачык айтсак болот. Канчалык мамлекеттик баалуулуктар толук ишкердүү калыптанса, мамлекет ошончолук ыкчам бутунан турат, келечеги кең болот. Мына тилекке каршы бизде телеканалдардын 50% орус тилинде, расмий тилде, 50% кыргыз тилинде болуп атпайбы? Анан ошондуктан дагы ошо биздин аткаминерлер орус тилинде дагы журналисттерге кандайдыр бир түшүндүрмө берүүгө, маалымат берүүгө милдеттүү сыяктуу кабыл калганда ушул көрүнүш кандай деп ойлойсуз? Негизи туура элеби ушул? Чоң рахмат биз чакыргандарга. Баягы 7-нин бири кыдыр деп коет. Ошондо 7-нчи каналга келип атабыз. Кандай жакшы, 7 деген санды кыргыз эл жакшы көрүшөт. Иштериңерге ийгилик каалайбыз. Анан кийин албетте баягы бул мамлекет тилде өнүктүрүүдө массалык маалымат каражаттын ролу аябай чоң да. Эми бул маселе буртатан баягы көтөрүлүп, учурунда жанагы Ибрагим Жунусов депутат болуп жүргөндө ушул маселени көтөрүп 50% ошол мамлекет тилүсү ошол расмий тилде болсун депчи. Бирок чындыгында биз азыр байкап карап отурабыз, баары эле баягы толук кандуу жүрбөй атат да. Буйруса эми ишке ашат. Себеби мына кечээкү ошол башкы прокурордун ошол пресс-конференциясы, анан мурда Садыр Жапаров мырзанын премьер-министри Кыргызстандын ошол президент милдетин аткаруучу сүйлөгөндө айтпадыбы? Мен орус тилин билем, бирок эне тилимде эркин сүйлөйм депчи, оюму толук жеткирем деп. Чындыгында орус тилде бай тил, ошол эле учурда кыргыз тилде бай тил. Анан Байда Сарногоев айткан экен го, Назаркулайга жакшы билет. Мен бир жаман сары, колунда кой коңдон калем сабы. Апакем эптеп берип койсо керек, кыргыздын көбөйсүн деп адам сан деп. Эри болсо ошон кыргызча которуп бергилечи, орусча которуп бергилечи деп айткан экен да. Анан кийин ошончо ал баары эле оюңу албетте тигил расмий тилде жеткириш баарын колунан келе бербейт. Ошолор колунан келген күндө да бул биринчиден бул Кыргызстан мамлекеттик тили. Ошондуктан биздин ошол азыр жаңы бийлик ошол мамлекеттик тил өзгөчө көңүл бөлүп жаткан бул кубандырат да. Учурунда Литванын президенти Москвага барганда визит менен Россияга барып айткан, алар да айткан, биз орус тилин жакшы билебиз. Бирок биз протокол боюнча өзүбүздүн өлкөбүздүн ошол мамлекеттик тилинде сүйлөшүбүз керек депчи. Себеби биз мамлекетибиз көз карандысыз мамлекет деп. Ошондуктан кечөөкүнкү Курманкул Зулушев мырзанын өткөргөн пресс-конференциясы аябай бул мындай жакшы жөрөлгө болду да, чоң таасир этти. Элде бир үмүт пайда болду. Мына мамлекет тил мыйзам кабыл алынганына быйыл 31 жыл болсо, 31 ошондо төрөлгөн бала 31ге чыкты. Дагы эле ошол тил деп келе атабыз ошолор. Көрсө болот экен да. Эң башкысы ошол башка жетекчиликтен экен да. Ошолор Кудай буйрса мына баштап атышат. Буйруса алдыда жакшы ийгиликтер турат деген ишендим да. Мына ошол сот процесстери деле биз байкап келсек, ушул жылдар аралыгында көбүнчөсү расмий тилде өтөт да. Анан балык башынан сасыйт деген сөз бар го. Биз ошону азыркы кырдаалда тескерисинче айталык. Ошол башчысы кандай болсо, анын кол алдындагылары же ошо башкы көзөмөл органын туурап баары кыргыз тилине өтүп кетет деген ишеним болобу? Бизде мисалы терминдердин баары орус тилинде болот. Абдан туура белгилеп жатасыз. Бул биздин элдин мыйзам аткаруу маданияты төмөн болуп атпайбы?
Мына бир эле мисал айтайын. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын 10 беренесинде ачык жазылган. Ар кандай иш кагаздарынын түп нускасы катарында мамлекеттик тилдегиси гана таанылат деп. Жанакы орус тилинде даярдап аткан документтердин баары түп нускага жатпайт. Мыйзамдык негизде. Мына бүгүнкү күндө иш кагаздарын жүргүзүүнүн жаңы түп нускасы кабыл алынып бекитилди өкмөт тарабынан. Анда ушул маселеге абдан басым коюлган. Бүгүнкү күндө Кудай буйрса келечекте иш кагаздарын архив өткөргөндө алар биринчи мамлекет тилдегисин гана кабыл алат. Ошондо жол бекиди. Мыйзам турат. Ошондуктан жана сиз айтып аткан сот процесстериндеги процесстердин расмий тилде жүрүп жатышы, мына өткөндө мен бир адамга жолуктум, адвокатка. Ошол киши айтты мага. Ушундай бир сонун мыйзамыңыздар бар экен дейт. Мен ошол мыйзамдыга таянып бир сот процессин утуп алдым дейт. Ошондуктан кыргыз тилинин ролун баардык деңгээлде көтөрүш керек. Ага мыйзамдык негизде толук негиздер бар. Ал эми башкы прокурор мырзанын жанакындай жөрөгө баштап атканын коомчулук тарабынан абдан жылуу кабыл алынды. Мунун бир кызык жагдайында мен айта кетейинчи. Мамлекеттик сыр деген бар. Эгерде биздин иш кагаздарыбыздын баардык деңгээлдеги иш кагаздарыбыз мамлекеттик деңгээлде жүрсө, анда мамлекеттин сыры да сакталат. Анткени кыргыз тили абдан бай тил. Абдан көркөм тил. Анын подтекстик мазмунунда миң сырдуу ойлор камтылып жатат. Эгер ошол тилди колдонуп биз иштесек, мамлекеттин сыры кынтыксыз сакталат. Мына коңшу Кытай элин алып көрөлү. Алар мамлекеттик сыры кандай сакталат. Аны сактап турган бир улуу касиет бар. Алар колдонгон иероглифтер. Ошол сыяктуу биздин тил дагы мамлекетти бекемдөөнүн эң башкы каражаты катарында мамлекеттик сырды кынтыксыз сактап берет. Ушул өңүттөн алып караганда көчөкү жөрөгө колдоо карсайт. Мындан тышкары биз көбөлүктүү өлкөбүз. Бул зор байлыгыбыз биздин. Бирок жарандык алакка катышты. Жарандык интеграциянын эң башкы каражаты кайсы болуп калыш керек? Мамлекеттик тил болуш керек. Эгер мамлекеттик тилди чыныгы жарандык интеграциянын тилине айлантсак, жана биздин өлкөдө жашап аткан башка этностун өкүлдөрү да ошол тилди жакшылап өздөштүрүп, биздин мамлекеттик башкарууга жегердүү катыша баштайт. Ошондуктан бул жерде чоң саясий маселенин кыймылга келбей жаткан мейкиндиги жатат. Мына ошол Кудай буйрса мына эмиштиктүү кыймылдын келүүнүн бир жаңы мейкиндигине чыгып атат. Ошондуктан бул багытта биз тынымсыз үзгүлтүксүз өркүндөтүп, биздин жетектөөчү кызматкерлерибиз бул жагынан үлгү көрсөтүш керек. Анткени тилдин ээси эл. Эл колдоп атканда биз бул мазгилде унчукпай калууга дагы, пассивдүү болууга да эч кимибиздин акылыбыз жок. Мына сот процесстери деп жана айтып кеттик. Сот процесстеринде мисалы көп эле терминдер бар. Аны журналистикага мисалы бизге маалымат катары бергенде дагы ошол сөздөрдү биз дагы мисалы которо албай кыйналабыз. Презумпция невиновности деген сыяктуу сөздөр бар да. Ошолорду кандайдыр бир терминдер сиздер тарабынан иштелип чыкканбы? Ошо сот процесстерине колдонула турган терминдер. Мына бизде мына юридикалык терминдер кыйла илетке түшүп калды. Юридикалык өңүттү иштеген көптөгөн окумуштууларыбыз бар. Ушул маселелерди иретке салып аткан. Мына өзүңүз жакшы билесиз, мына өткөн жылы биз өкмөттүн атайын токтомун чыгарып, терминологиялык комиссияны кайрадан Кыргыз Улуттук Академиясы өткөрүп бердик. Эч бир негизсиз терминологиялык комиссияны мамлекеттик тил комиссиясынын алдына алып келип коюшкан. Мамлекеттик тил комиссиясы деген бул мамлекеттик кызмат жүйөрөсү. А терминология бул илим. Кеңеш орунда дагы академияда туруп, илим эме терминдерди тактап, ошол жердеги институттун кызматкерлери аркылуу анан чечимге келип, анан өкмөттүн токтомун чыгарып турушкан. Мына Кудай буйрса Улуттук илимдер академиясы өткөрүп бердик, акча каражаты бөлүндү, кызматкерлер алынып атат. Эми Кудай буйрса термин маселеси иштиктүү колго алынып, ар бир термин боюнча өкмөттүн токтому чыгып, анан ошону биз жетекчиликке алып алдыга жылабыз. Жакшы экен. Агай, ошо мына сиз айтып кеттиңиз, башка мамлекеттерде мисалы эл баардык колдонула турган, мисалы башка деле мамлекеттерде бар, көп эле улуттун өкүлдөрү жашайт. Турцияны алалык да. Мен жарым жыл ошол жакта иштеп келдим. Ошондо
мисалы Мадагаскардан келгендер бар, Америкадан келгендер бар. Алар менен сүйлөшсөң, түркчө менден жакшы билишет. Мен мисалы тектеш тил катары мен жакшыраак билишим керек болчу, бирок алар мага караганда жакшыраак билип түркчө менен сүйлөштү да. Ошондой эле аларда деле ошо жакта Туркияда жашап аткандан кийин ошол жергиликтүү тилди билүүгө милдеттенип калышат экен. Университетке кабыл аларда мисалы алар биринчи түркчө үйрөтүп, андан кийин анан кабыл алышат экен. Бизде деле ушундай саясат жүрсө кандай, туура эле болмок дейсизби? Туура болот. Мен Малайзиядан Куала-Лумпурдан Алматыдан өзү көчүп келатканда самолетто жана стюардессалар. Жарым орустар экен. Бирок келип казакча сүйлөшөт, ага шай ичесизби, кофе ичесизби депчи. Анан силер каяктан үйрөндүңөр десем, мектептен үйрөндүк дейт. Бул жагынан ошондуктан билим берүү министрлиги аябай жакшы ишти колго алыш керек. Кудай билсе, мынакей жаңы министр келди, жаш экен, өзү да чет тилин мыкты билет экен. Ошол эле учурда эми азыр жаңы билингвизм деп атпайбызбы? Ошол 3 тилде, кыргызча, орусча, англисче. Анан каласы башка тилдерди өздөштүрсүн ошолордун. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мен учурда маселе көтөрдүм эле. Могул өзбек туугандар Өзбекстан латынчага өтүп алышкан, биздин Өзбекстанда кыргыздар кириллицада калып калышты. Ошолордун. Анан булар өзбек туугандар өздөрү да маселе көтөрүшкөн. Биз өзбек адабияты калсын, тили калсын, калган физика, химия, биология бүт барын кыргызча окуй берели деген. Ал эмес ноокатта ошол учурунда азырда эле ошол жетекчи иштеп жасайбык, район бөлүмү башчысы болуп ошолордун. Ноокатта жаңылбасам бир 6-7 мектепти ошол өздөрү келип өтүнүшүп, кыргызча өтүшкөн экен. Бирок тилекке каршы бизден жанагы укук коргоочулар барышып, аларды чакырышып, мектептин директорун чакырып, силерди эмне кыйнады, мажбурлады. Эмне үчүн силер кыргызча окутуп атасыңар деп ошого чейин барышыптыр да. Мына баягы өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман деп өзүбүздөн чыгып барышып, укук коргоочу аттарын атап айла коюн. Барып анан кийин жанагы жетекчини кызматтан алышыптыр да. Кийин мага айтат, өздөрү суранып келишти өзбек туугандар дейт. Биз балдарыбыз эгер мамлекеттик кызматта иштесин десек, балдарыбыз мамлекетте кыргыз тилин билиш керек. Ошондон өзбек тили адабияты калсын, биз кыргызча өтөлү деп келишсем, мен өткөрсөм, мени эл душманы кылып койду дейт. Кызматтан алышыптыр. Анан кийин да кайра ордуна барды. Ошондуктан бизде дагы ошол бала бакчадан, мектептен бүт ошол мамлекеттик кыргыз тилин, ошол сенин мекениң Кыргызстан деген ошол баягы мекенчилдик ошол тарбиялык сабактарды өтүш керек да. Ошондо албетте ансыз ал баягы биз кемпирчаларды окутуп, аны менен пайда таппайбыз. Акча кетирип, акча коротуп. Ошол мүмкүн болушунча билим берүү министрлиги бул жагынан ошол мамлекеттик тил өзгөчө көңүл бөлүш керек. Ошолорун. Ансыз ал учурунда кайсы бир районго барса жана президентке ким десе Каримов деп айтып жүрүшпөдү беле? Ошондой балдар ошентип өсүп калышат. Мен Араванда болдум. Бала бакчада барып, өзбек балдарына жомо окуп бердим. 4 жашар, 5 жашар балдарга. Ошондой. Көрсө болот экен. Ошол бала бакчадан ошол кыргыз тилин үйрөтсө болот экен. Биздин кептин баардыгы өзүбүздө болуп атат, кыргыздарда болуп атат. Кыргыздар өзүбүздүн эретибизди урматтасак, сыйласак, ошон башка улуттар дагы сыйлашат да. Баягы мен айтайын дегеним, биз канчалык ошол эне тилге сүйүү, урматтоо болуш керек да. Ошону башкалар да сыйлашат. Ошо туура айтасыз. Азыр мисалы көчөгө чыксак деле элибиздин өзгөчө борбор калаада же ири шаарларыбызда дээрлик 80% расмий тилде сүйлөп атышат. Коомдук унаага түшсөк, алар деле расмий тилде сүйлөшөт. Остановкадан токтоп коесузбу деп жок дегенде бир орусча сөз кошуп кетишет. Кызмат көрсөтүүлөрүбүз, дүкөндөргө кирсек, алар дагы орус тилинде бизге сатышат же болбосо ошондой кылышат. Ошону кандай кылсак болот? Мисалы, абдан туура ойлор айтылып атат. Биз өзүбүздү сыйлабасак, биз эч ким сыйлабайт. Аларга бир балким муктаждык жаратыш керектир. Кыргыз тилинен башка эч нерсе жок. Анын тагдыры биздин гана өлкөдө чечилет. Ошон үчүн билим берүү тармагында бул маселе боюнча проблемалар абдан жеш. Мына мен мисалдарды айтайын. Кыргызстанда орто мектептердин, кыргыз тилиндеги орто мектептер 86% түшөт. 14%дын айланасында өзбек тилдүү, орус тилдүү, анан 3 тажик мектеби бар. Мына ошол 86% дагы кыргыз тилин бүтүп келген улан кыздарыбыз башталгыч кесиптик, орто кесиптик, жогорку кесиптик окуучу
жайына келгенде 1-сентябрда сабак расмий тилде башталат. Караңызчы, мына ушул жерде чоң карамалдык турат. Ошон үчүн мен жана катып өткөн билим берүү түзүмдөрүндө кыргыз группалары түзүлүш керек. Мына быйыл жок дегенде 10% кыргыз группасын түзөк. Акырындык менен 50% чыгарыш керек. Башка айтканда орто мектепти кыргызча окуп бүткөн бала бакалаврда дагы, магистратуранда кыргызча билип чыгыш керек. Ошондо мамлекеттик муниципалдык кызмат чөйрөсүндө иш кагаздары мамлекеттик тилге өтөт. Ошондой зарылдыкты пайда кылалы деп биз эл аралык деңгээлдеги стандартты киргиздик. Мына бүгүнкү күндө мондай талап коюлат. Мына 1-октябрда мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жаңы программасы 2021-25 жылга өкмөт бекитти. Bir жыл иштеп туруп, талкуудан өткөрүп бекиттик. Акча каражаттары бөлүндү. Мына ошондо эң башкы маселе, биринчи маселе ушул болот. Мыйзамдык алкакты ретке келтириш керек экен. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам башка мыйзамдар менен шайкеш келбейт экен. Ошолордун шайкештигин келтириш керек болот, биринчи маселе. Экинчи эң чоң маселе билим берүү чөлкөмү. Окутуунун методикасы менен технологиясын өркүндөтүш керек болуп турат. Анын методологиясын өркүндөтүш керек болот. Ошондон улам, мына мисалы орто мектепте 4-классты бүттү бала, ал А1 деңгээлине ээ болуш керек. 7-классты бүттү, A2 деңгээлинде ээ болуш керек. 9-классты бүттү, В1 деңгээлине ээ болуш керек. Же мектепти бүттү, В1 деңгээлине ээ болуш керек. Ал эми бакалавриатты бүтүп чыкканда В2 деңгээлине ээ болуш керек. В2 деңгээл деген эмне? Ал кыргыз мамлекеттик жаза алам, сүйлөй алам деген сөз. А демек В2 деңгээлинде сертификаты колунда жок болсо, мамлекеттик муниципалдык кызматта иштөөгө уруксат берилбейт деген зарылдыктардын бүтүндөй системасын киргиздик. Эми ошого ылайык окуу программаларын, окуу китептерин, окуу методикалык комплекстерди даярдаш керек болот. Бул бир жагы, бир өңүт. Экинчи маселе, жанакы мен айтып өткөн билим берүү түзүмдөрүндөгү кыргыз группаларын түзүп, ошол эле медицинаны, ошол эле архитектураны, ошол эле техника илимин кыргызча окута турган тайпалар түзүш керек. А демек алардын дагы окуу программаларын, окуу китептерин, окуу методикалык комплекстерин даярдаш керек. Алда чоң жумуштардын мейкиндиги турат. Ушуларды биз ретке салбасак билим берүү тармагында, анан акырындык менен өзү ретке түшүп, анан өтүп кетебиз. Буга көрсө убакыт керек экен. Мына сиз абдан түрк тилин туура айттыңыз. Мына өткөндө биз мамлекеттик тил күнүнө арналап 2 чоң илимий практикалык конференция өткөрдүк. Бирөө эл аралык деңгээлде конференция болду. Ошондо Венгриядан, Кытайдан, Турциядан окумуштар катышты. Ушу Турциядан катышкан окумуштуулар ушу түрк тилинин тарыхын бизге аябай жакшы айтып беришти. Кандайча болгон? Осман Турк мезгилинде түрк тилинин акыбалы кандай эле? Бүгүн кандай акыбалга жетти? Аябай сонун кызыктуу факттар келтирди. Биз ошол баяндамаларды кыргыз радиосунда кайра бердирдик. Биринчи каналдан. Ушу эл түшүнсүн деп. Ошондон биз кыргыз тили азыр татаал процессти башынан өткөрүп атат мамлекеттик тил катарында. Бирок үмүт зор. Мына жакшынакай жөрөгөлөр болуп атат. Ошол аркылуу биз алдыга жылып, эл аралык стандарттарга ылайык мамлекеттик тилди өркүндөтүүнүн мейкиндигине кирип атабыз. Кудай буйрса, бул тилдин келечеги кең. Биз бул убакытта талбай, өжөрлүк менен, мекенчилдик менен иштебесек, биз жанакы кырдаалдан чыга албайбыз. Эч ким байкоочу болбош керек. Сынчы болбош керек. Мен эмне кылдым мамлекеттик тил үчүн? Үй бүлөмдү тагдыр кандай болот тилдин тагдыры? Ушинтип көйгөйүмдү түшүнүп алдыга жылбасак болбойт. Мен чындыгында сен күйбөсөң, мен күйбөсөм ким күйөт дейт. Баарыбыз чапатырмага аракет кылышыбыз керек. Ал кесибине карабастан инженерби, врачпы, дыйканбы, баары, бүт баары, үй бүлөдөн бүт баардыгы. Баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Анан Назаркулага менимче баары жанагы эми мыйзам 89-жылы кабыл алынды, бил 31 жыл болду. Кийин албетте бир аз өзгөрүүлөр киргизилди, бирок ошого карабастан 2004-жылы. Анан азыркы элдин жанагы келгенде айрыкча борбор келгенде жана көрүнүк жарнактар, жарнамалар ошол боюнча айтып атышпайбы? Ал эми 27-чи беренесинде мээрим жазылып турат да, баягы бул көрүнүк жарнактар мамлекеттик тилде, же расмий тилде, зарыл болгон учурда чет тилинде деп койгон да. Ошон үчүн анан кийин алар жанагы барсаң эле зарыл болгон учурда чет тилинде.
Мынакей делан көрсөтүп ошо менен Урмат Аманбаева кыргыздын чыган кызы депутат болуп турганда ушул маселени көтөрүп бир топ өзгөртүүлөрдү киргизип жаңы мыйзам сунуш кылган да. Биз чогуу иштешкен ошол мезгилде. О, бирок тилекке каршы ал ишке ашпай калды. Азыр мынакей буйруса албетте мурдагы бийлик дагы ошол мурда президент да ошол мамлекеттерге жакшы көңүл бөлдү. Азыр дагы өзгөчө көңүл бөлүп атат. Мынакей буйруса кечээкүнкү айрыкча башкы прокурордун пресс конференциясы бул элге бир дем шык берди да. Ушундай болот экен депчи. Анан буйруса кийинки ошол келе турган парламент ошону көтөрүп туруп бир аз өзгөртүүнү киргизбесе болбойт ошондо. Бул биринчиден. Экинчиден жана термин боюнча мына мен эл аралап жүрөм. Чындыгында элди да ойлош керек, кээде обу жок ашча котормолор болуп кетип атат. Эми которула турган сөздөр бар, которулбай турган сөздөр бар. Эми ал жана түрк туугандар деле жана проблем культур деп сүйлөшөт. Туурабы? Биз эми проблеманы көйгөй деп атабыз. Биздин маданиятты билгертен бар ошол. Алар бирок алар киргизип алышкан. Ошондуктан биз дагы айрыкча жаңы жанагы светофор дегенде, жол чырак дегенде менимче туура эмес. Ошол светофор эми илгери болгон эмес да мындай нерселерчи. Ошон үчүн самолет, учак деп атабыз. Эми самолет, вертолет эми сүйлөнсө сүйлөнө берсин, бирок деген ошолордун баарын калтырышыбыз керек да. Аша чаап которуунун бул зарчылыгы жок. Кээде ошол терминден министрликтерде жана мекеме ишканаларда кыйналып калышканда ошон болуп атат да. Бирдиктүү котормол болуш керек да. Талаш болуп атат да, мисалы бирдиктүү бир терминдер жок болуп атат да. Анан мисалы окуу китептери жөнүндө дагы мен сизге айтып кетейин дедим эле. Абдан көп китептер мисалы биринчи орус тилинде жазылып, анан кыргызча которулуп атат. Мисалы география де башка тилдерден которулат окшойт да. Ошон үчүн мындай кээде түшүнүксүз окуучулар эмес, алардын ата энеси да түшүнбөй калган учурлар бар да. Ошолорго бир качан жакшы билесиз, мына совет дорунда сиз айткандай кыргыз тил адабиятынан башка окуу китептеринин баардыгы котормол китептер болушкан. Ушул бир эле предметтики оригиналдуу окуу китептер болгон. Ошол салт бүгүнкү күндө да кандайдыр сакталып турат. Бирок акырындык менен биз баардык класстардын, баардык сабактарынын оригиналдуу окуу китептерине жетишибиз керек. Бул эме дегендик? Биздин окуу китептерибиз этнопедагогика менен классикалык педагогиканын ашташкан жеринде туруш керек. Жанакы эле физиканын мисалдарында, математиканын мисалдарында, географиянын мисалдарында, ботаника сабактарынын мисалдарында кыргыз турмушу чагылыш керек. Кыргыздын жашоосундагы мисалдар келтирилиш керек. Муну ошондо гана жанакы улуттук иденттүүлүк жөнүндө айтып, ошондо гана кыргыздын өсүп жаткан жаш муну улуттук баалыктар менен сугарылып, кыргыздын дүйнө таанымын терең түшүнүп, ошондогу баалыктарды өзүнө отургузат. Бул багытта биз үзгүлтүксүз тынымсыз иштеш керек. Бир эле мисал. Улуттук иденттүүлүктүн башкы булагы аякта? Фольклордо. Фольклордон ажырап калган адам улутун түшүнбөйт. А кыргыз элинин маданий фольклордук баалыктары каткар-маттар болуп жатат. Аны биздин жаштарыбыз окуп атабы? Жана макала каптаралы. Азыркы жаштар алыстап калды, китеп окуй калды. Ал эми ошол баалыктарды өзүндө отургузбаган, ошол мазмун менен байыбаган инсандын мекенчилик кылып тарбиялоо мүмкүн эмес. Ошондуктан сиз абдан туура ойлойсуз. Терминдер маселеси эмне үчүн курс коюлбайт? Коом өзгөргөндө, социалдык түзүм өзгөргөндө терминдердин бүтүндөй жаңы сел каптайт экен. Мына кеңеште орун курганда ошондой болду, мисалы колхоз, совхоз, артель, коммунист, комсомол деген терминдер агылып келди. Эми биз капитализмге кетип барабыз. Ошо сыяктуу терминдер агылып келип атат. Аны биз эмес, басма маданияты калыптанып калган орус тили да ашкыра албай, ашкасаны ооруп атат. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө терминдер маселесин үчүн атайын көңүл бөлүп атабыз. Ошол эле мезгилде бир нерсеге көңүл бөлүп коюш керек. Биз эгер келечекти ойлой турган болсок, 21-кылымдын жаңы кибернетика тоорунун заманына аралашалы десек, биз кыргызча билим берүүнүн мазмунун баардык предметтер боюнча байытуу аркылуу кыргыз англис тил форматына кетишибиз керек. Бул келечек. Эгер биз кыргыз англис тил форматты күчөтүп, кийинки муундарды англис тилине
бекем отырғыза алсақ, анда өлкөнүн тагдыры дагы бай мазмунга ээ болот. Себеби өзүңүз байкап атасыз, мына байкап атасыз. Биз кандай десем, мына бүгүнкү күндө билим берүү системасында жыл сайын кыргыз тилинин саатын кыскартып атышат. Абдан туура эмес. Тескерисинче, кыргыз тили менен орус тилинин саатын бирдей коюп атышат. Чет тилинин саатын көбөйтүп атат. Бул туура эмес саясат. Тескерисинче, кыргыз тилинин сааты көбөйүш керек. Андан кийин англис тилине орун беришибиз керек. Биз технологиядан, коомдун, цивилизациянын артта калбашыбыз керек. Анткени дүйнөлүк технологиянын тилине айланган тил бул англис тили. Ушул багыттарга биз багыт алып, алдыга жылбасак, биз кечиге беребиз. Англис тили кечигип атабыз. Ошондуктан биз бул багытта сиздин оюңузду мен толугу менен колдойм, туура багымдап атасыз. Биз ушул багытта бир стратегиялык кадамдарыбызды күчөтүшүбүз керек. Мына ошондо эмне чечүүчү фактор болот? Эл. Тилдин ээси эл. Эл өзү колго алып, үй бүлөдөн баштап билим берүүнүн баардык түсүмдөрүндө биз колго албасак, бул көбөйдөн такыр чыга албайбыз. Ошол жерде сыйгаланып жүрө беребиз. Азыр бизде кыскача жарнамалык тынугу бар экен. Ошол жарнамалык тынугудан кийин талкуубузду кайрадан улантсак. Китайские целители используют целебные свойства лекарственных растений в лечении различных недугов на протяжении 5000 лет. Все полученные за это время знания и навыки передавались из поколения в поколение посредством великих трактатов по медицине. Известные науке полезные свойства трав и множество рецептов позволили фармакологическим фирмам создать уникальное анальгезирующее средство пластырь от боли в области суставов. Огромное количество восторженных и благодарных отзывов доказывает высокую эффективность в излечении разных недугов, которому способствует китайский пластырь «Золотая лошадь». Изготовление пластыря состоит из 4 этапов. После тщательной обработки травы настаиваются на воде некоторое время, затем их варят несколько дней, потом сгущают до густоты, а затем эту смесь сушат. Изготовление пластыря занимает 49 дней. Пластырь «Золотая лошадь» действует для всех костных болезней, особенно для ревматизма. Он не только устраняет болевые ощущения, но и помогает исключить саму причину возникновения боли. Всем известен тот факт, что медикаментозные препараты в виде таблеток или капсул не способны раз и навсегда полностью избавить от суставного недуга, а обезболивающие при боли в суставах только снимают и купируют боль. После непродолжительного спада болезнь проявляется снова с еще большей интенсивностью. Все эти медикаменты, как и их предшественники, не способны полностью победить болезнь. Рано или поздно больного ожидает новая вспышка заболевания. Пластырь «Золотая лошадь» содержит натуральные сборы растений и трав, которые, проникая в кровь до глубины костей, активируют костный мозг и моментально начинает свое исцеляющее действие. Пластырь «Золотая лошадь». Мен 48 жаштамын. Мен бут, тизе жана муун ооруларынан кыйналып келчүмүн. Баска мага аябай кыйын болчу. Качан гана ушул Кытай пластырын колдонгондон тартып, мен өзүмдү аябай жеңил жана жакшы сезе баштадым. Ошондуктан барыңыздарга айтып кетер элем. Ушул Кытай пластырын сөзсүз түрдө колдонуңуздар. Бул Кытай пластыры «Золотой лошадь». Эч убакта өкүнбөйсүздөр. Мен Шаршембаева Махабат. Менин муундарым, далыларым, туттарым, колдорум, суставтарым баары ооруйт эле. Көп жерлерге кайрылдым. Эч жерден айыкпай, акырып Кытай пластырын таап, ушуну колдонгондон бери аябай жакшы болуп калдым. Мага жакты, колдонуңуздар. Этот чудесный пластырь необходимо иметь в каждом доме, так как он оказывает мощное, обезболивающее, противоотечное, противовоспалительное действие при следующих заболеваниях, как ревматизм, радикулит, артрит, полиартрит, периартрит плеча, межреберная невралгия, поясничная грыжа, судороги, остеохондроз, боли в мышцах, посттравматическая боль и боль при ушибах.
Успейте купить пластыри «Золотая лошадь». При покупке 5 упаковок вы получаете 1 упаковку в подарок, а при покупке свыше 10 упаковок доставка будет бесплатной. Хотите быть здоровыми? Используйте пластыри «Золотая лошадь». Урматтуу телегөрүүчүлөр, дагы бир жолу эсиңиздерге салып кетейин, сиздер актуалдуу көрсөтүүсүнө күбө болуп жатасыздар. Анда биз аткаминерлердин эл алдында жалаң кыргыз тилинде сүйлөшү керекпи жана ошондой эле тил маселеси боюнча маселени талкуулап жатабыз. Бул боюнча студиябызга мейманга мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеев агай, ошондой эле кыргыз тили коомунун президенти, коомдук ишмер Райымжан Курбанов агайды чакырганбыз. Сиз жана сүйлөп атканда айтып кеттиңиз, ошо жаштарды кызыктырыш керек депчи. Жаштардын көбү азыр социалдык тармакта отурат, Instagram, Facebook деген. Анан ошол мен сизге суроом да, ошол жаштарды кызыктырыш үчүн ошол социалдык тармактар менен дагы социалдык тармактарга дагы ошол маалыматтарды жайгаштырып, аларды таратуу жагын кандай карап атасыздар? Эми ушул аябай чоң үмүт кылдым эле да, үмүт кылып жүрөм дагы эле. Бул биздин жаштарыбыздын бир мекелчин сезимдер ойгонуп кетсе, бул коңшу Казакстандагыдай мамлекеттик тилин модага айландырса деген бир чоң үмүтүм бар да. Бирок ошол агым абдан жай жүрүп атат. Мына мамлекеттик тилдин 31 жылдыгына карата биз видеолордун конкурсун жарыяладык. Биз абдан кубандык. Жогорку окуу жайынан эле 300ге жакын видео келип түштү. Атайын комиссия түзүп, жыйынтыгын көчө жакында эле политехникалык университеттин чоң залында жыйынтыктап, мыкты окуу жайларын баардык сыйлыктар менен сыйлап көрсөттүк. Эми алдыда мектеп окуучуларынын бизге жиберген видеолорун жыйынтыктап атабыз. Ал жерде абдан көп эне тилге болгон ушунчалык мамилелерин билдиришкен видео кылып 1 мүнөт, 2 мүнөт кылып ушулордун баарын YouTube каналдарга коюп атабыз. Мындан тышкары мамлекеттик муниципалдык кызмат жүйөрүнө дагы өзүнчө конкурс жарабыз. Алардын дагы коюп атабыз. Ошолордун ичинде өзгөчө полиция кызматы эң сонун видео даярдаптыр. Ошону баягы көрсөттүк элге. Адагы YouTube каналда турат. Мына ушул сыяктуу биз иштеп атабыз. Жаштар менен иштешип атабыз, Кудай буйрса. Бул токтобойт. Бул багытта атайын биз группа түзүп койгонбуз. Ошол эле биздин тил комиссиясындагы жаштардын алар тынымсыз иштешип, аракет кылып атабыз. Эми ушуну биздин жаштарыбыз да колго алып, эне тилине болгон сүйүүсүн SMS кат жазышкандан баштап ушулардын баарын жаштарыбыз модага айландырып жиберсе, тил аябай байып, колдонуу чөйрөсү кеңейтеле. Ошондуктан мен жаштарды телегөрүүчүлөрдү чакырам. Келе чогулуп иштейли. Баракчаларыңызда электрондук дарегин айтып койбойсузбу? Катталып, балким катталып чыгар. Мамлекеттик тил кейс сайтына кирсе баары турат. Бүт баардык процесстер турат. Жада калса тил комиссиясы тарабынан, улуттук академия тарабынан, билим берүү министрлиги тарабынан, маданият министрлиги тарабынан, башталык кесип агенттиги тарабынан ушул мекемелерге мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча акча каражаттар бөлгөн. Жанакы көптөгөн китептер чыкты. Ошол китептердин баардыгы мамлекеттик тил кейс сайтында турат, электрондук варианттар. Каалаган шала окуса болот. Эми көркөм чыгармаларда өзүнчө бир сайт түзүп, абдан кызыктуу китептер, ошолорду бир окугандай кылалы деп аракет кылып атабыз. Ошол менен бирге дагы мен кыска айтсам болобу? Биз өткөн жылы биздин бир ишкер Айбек Осмонов деген Бишкек шаар кеңешинин депутаты Жанарбек Галымов деген бир азамат жигиттерибиз бар. Ошонун колдоосу менен спорт ордосунда мекен тил, маданият жана жаштык деген адабий музыкалык кеч өткөрдүк да. Ал жерде бүт тигил Америка университетинен келип кыргызча монологторду окушту, чыгып жана Юлия Рудская баш болуп кыргызча ырдашты. Анан жаштар, студент жаштар да өздөрү чыгышып, ошо мекен жөнүндө ырларды айтышып, демек жаштардын ошол 2,5 миңге жакын ошол студент жаштар келсе, ошол мекенчилик сезимин козгодук да. Мына ушундай иштерлерди дагы ошол дагы ошо биргелешип дагы көбүрөөк күчөтүп өткөрүшүбүз керек да.
ал ансыз болбойт, жаштарды өзгө тартышыбыз керек ошолор менен. Эми бул жагынан албетте эми жана каражат маселеси болуп атат. Эгерде биргелешип иштесек, буюрса көп иштерди аткарсак болот. Бул биринчиден. Экинчиден, бир чети журналисттер туура айтышат, баягы 23 сентябрь мамлекет тил күнү, анан 21 февраль эне тил күнүндө тил деп каласаңар, башка күнү унчукпай каласыңар депчи. Чындыгында момундай бизге жардам берип, маалымат каражаттарды силер аябай туура кылып атасыңар. Сөзсүз тигил майрамдарды күтүп отурбастан жыл бою ошо тил боюнча көрсөтүүлөр кете бериш керек. Маселе көтөрүлө бериш керек. Анын иш-чаралары өтө бериш керек да. Каада салт, үрүп адат боюнча ушундай, ошондо анан элде кызык болот. Бул биринчиден. Экинчиден, көңүл ачуучу көрсөтүүлөрдү көбөйтүш керек. Жана угадай мелодия, полчидес дегендей бардык телевидениялар азыр көп бизде. Жаштар ошолорду көрсө, ошонун дагы тил өнүгөт да. Юрий Бабков агайыбыз мисалы ырдайлы кыргыз ырларын деген көрсөтүү чыгарды эле абдан сонун болчу, туурабы? Азыр болсо мына социалдык тармактарда Элмира Ажыканова журналист эжебиз бар. Ошол улам мындай кыргызча сөздөрдү жазып, журналисттердин туура эмес жазган жактарын дагы ашкерелеп айтып, ошентип турат да. Ошондой сыяктуу бир тайпалар бар. Интерес каналы. Мындай көбөнө сөздөрдү такай кетирип, түшүндүрмөлөрүн берип коет, такай берип коет. Бир эле сөз бүт эметип коюп турушат. Ушул сыяктуу нерселерди башка телеканалдардагы сиздер дагы колго алсаңыздар, антпесек болбойт. Бул жанагы маалымат каражаттардын мыйзамда ачык жазып турат да, 50% мамлекеттик тилде болуш керек деп. Ошол контентти да толуктайт элеңиздер. Мына сиздер дагы такай бизди чакырып кызматташып кетебиз. Башка телеберүүлөр дагы ушу сиздердеги самалыктарды алып жалпылабасак, иш алдыга жылбайт. Жанагы сөз маданияты боюнча мына биздинче тил жана маданият деген гезитибиз бар. Ошол маданият дегенде ошо сөз маданияты, жүрүм-турум маданияты бүт ошолордун бе. Маданияттын түрү көп экен да бул ошолордун бе. Сөз маданияты демекчи. Биздин эле депутаттар азыр эң көп ошо эл көрүп, ошолорго көңүл бурган ошолор болуп атпайбы? Бирок ошолор сөз маданиятын мисалы баалабай, барктабай келатышат да. Ошо чоң трибунага чыгып алышып, алар кукурузу не охраняем деген сөздү айтышат. Крокодил бреке нарын элдин арасында лакап болуп кетти. Эми ошолорду жоюш үчүн кандай депутатка талапкерлерге дагы экзамен киргизип коюш керекпи? Кандай деп ойлойсуздар? Албетте, мындай негизи бизде андай көп колго алынбайт. Россияда депутат болом деген киши оратордук искусство деп сабак өтүшөт. Ошол баарышып, сабак алышып, анан кийин депутат болушат да. Анан эми жанагы азыр албетте бир өкүнүчтүүсү жанагындай сөз баккан, нускал сүйлөгөн Чыңгыз Айтматов, Кусейин Карасаев, Төгөлбай Сыдыкбековдун адамдар аз. Баарыбыз эле өтө мыкты деңгээлде сүйлөбөйбүз. Бирок айрыкча депутат болом дегендер булар күзгү. Элдер ошолорго карап түздөнүшөт. Мына жаштар деп атышабыз. Мына кийинки келе турган депутаттарга мен айтарым, ошол даярдык менен барсаңар. Ансыз баягы чындыгында уят болосуңар элдин алдында сүйлөгөндөрчү. Сөзсүз сөз маданияты керек. Кыргызча сүйлөсөң таза сүйлө, орусча сүйлөсөң таза сүйлө, англисча сүйлөсөң таза сүйлө. Ансыз болбойт. Мына ошо саясатчы демекчи президенттик шайлоо да келатат, Анан кийин ошо президенттик шайлоо алдында ар дайым экзамен сынактан өтүшөт. Бирок эмнегедир ошо мындай фаворит болуп алдыда келаткандарды ошо комиссиянын мүчөлөрү кандайдыр бир деңгээлде көтөрмөлөп, сүрөмөлөп койгон учурларды көп байкачубуз да. Бул ирет дагы мына шайлоодо ошондой көрүнүш байкалбайбы деп ойлойсузбу? Эми биринчи маданият жөнүндө айта кетейинчи. Бул адамдын турпаттын маданий интеллектуалдык деңгээлин аныктаган эки чоң категория бар. Бул биринчи ошол инсандын оозеки маданияты, анан жазуу маданияты. Бул кайсы этностун өкүлү болбосоң да дайым бизди коштоп жүрөт. Ушул өңүттөн алып караганда албетте биздин саясий кызматкерлер, эл өкүлдөрүдө чоң проблемалар бар. Мына жогоруда айтып өткөндөй, ал кишилер элдин кашында турат. Ошондуктан алар баардык жагынан үлгү көрсөтүш керек. Педагогикада бир жакшы классикалык түшүнүк бар. Мугалимдин жүргөн турганы, сүйлөгөнү тарбиянын биринчи булагы. А депутаттар ошондой. Коомго таасир этүүчү инсан катарында алардын сүйлөө маданияты абдан бийик болуш керек. Ой айтуу маданияты абдан бийик болуш керек. Үлгүлүү болуш керек. Өрнөктүү болуш керек. Анан эми сынак жөнүндө. Албетте азыр мыйзам боюнча, токтом боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер. Биз кыргыз тест мекемесин өзүнчө бөлүп бейтарап уюштурганбыз. Азыркы токтом боюнча каалаган жаран
каалаган учурда барып даяр болсо сынактан өтүп сертификатын ала берет. Бул өнөктүктө да ошондой болот. Баягыдай комиссия түзүлбөйт. Анткени адам фактору катышпаш керек, компьютер аныкташ керек. Ошондой деңгээлде сынак өтөт. Ошондуктан бул жолу азыр барып деле өтүп аткандар бар. Мурунку сертификаттан албагандар бар экен, жанакы жаңы эмеге өтөм деп аткандар, талапкерлигин коюп аткандар. Ошондуктан баягыдай бул абдан саясатташпайт. Мына бир эле мисал айтайын. Азыркы депутаттар өткөн жылы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жөнүндө мыйзамды өзгөртүү киргизишти. Анан Бишкек шаарынын статусу жөнүндө, Ош шаарынын статусу жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү киргизишти. Ошондо лингвистикалык ченелчөм кирди. Мэр болом деген жолдоштор, айыл өкмөтү болом деген жолдоштор В2 деңгээлде сертификат болуш керек деп. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстандын бардык булум бурчтарынан айыл өкмөтү талапкерлер келип эле кыргыз тесттен сынактан өтүп сертификат алгандардын делосын жергиликтүү шайлоо өкмөттөрү карап, аларды эмеге катыштырып атышат. Айыл өкмөтү болом деген процесске. Ошо сыяктуу эле табигый жол менен кетет. Сиз жана ошо көрсөтүүсүнүн башында айтып кеттиңиз, программа кабыл алынды 21 октябрдан баштап дедиңизби? Негизи буга чейин деле көп эле программалар кабыл алынган, бирок эмнегедир натыйжасы ушул жылдарга чейин байкалган жок да. Анан ушул кабыл алынган программанын натыйжасын качан байкап калабыз? Мына 2014-20 жылга арналган улуттук программада абдан көп маселелер коюлду. Ошонун бир айрым бир үзүмдөрүн айта кетейин. Жыйынтыктар болуп атат. Мына илим чөйрөсүндө мамлекеттик тил аспирантура үчүн ГРИС сынагы болуп кирди, кандидаттык минимум болуп кирди. Андан тышкары бардык илимдин тармагы авторефераттарын мамлекеттик тилде чыгарып атат. Илим чөйрөсүндө мына 3-жылга кетти, кадимкидей иштеп салттуу болуп калды. Мындан тышкары мамлекеттик муниципалдык кызмат чөйрөсүндө эл аралык стандарт кирди. Мына быйылкы жылы бардык мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер А2 деңгээлде сертификат алып бүтүш керек. Келерки жылы В1 деңгээлде сертификат болуш керек. А 22 жылы В2 деңгээлде сертификат болуш керек. Эгер андай сертификат жок болсо, алардын кызмат абалы жөнүндө маселе күн тартып атат. Мына бул кирди. Айрым мыйзамак менен атап өткөн мыйзамактардын өзгөртүүлөр кирди. Жанакындай иштер жүрүп атат. Мындан тышкары эми Кудай буйрса билим берүү чөйрөсүнө эл аралык стандартты киргизишибиз керек. Мындан тышкары Википедияда мамлекеттик тилге байланышкан макалалардын саны 80 миңге чыгарды. Кийинки 20 миңин жалаң биздин долбоор боюнча ишке ашты. Өзүңүз жакшы билесиз, көчмөндөрдүн биринчи оюну башталганда котормо ишин жөнгө салдык. Котормо болот, бирок сапаты биз каалагандай болбой атат. Себеби аны колдонуучулар көп болуш керек. Анда фразалардын саны өсүш керек. Жана башка. Мына ушул сыяктуу ийгиликтүү кадамдар болду. Эми жаңы улуттук программада ушулар өркүндөтүлөт. Ошону өркүндөтүлгөн тармактар жана билим берүүдө, мыйзамдык чөлкөмдө, андан тышкары өкмөттүн реестринде турган бардык мекемелерди кыргызчага өткөрүү боюнча, бизнес чөйрөсүн баары боюнча талаптар киргизилди. Эң башкысы Кыргыз Республикасынын өкмөтү тийиштүү акча каражаттарын бөлүп берди. Кудай буйрса, бул улуттук программандагы боосу бекем болуп, жолу шыдыр болот деген ишенич үмүт абдан чоң. Рахмат, ошол ишеничтер ишке ашсын деп айтып кетейин. Андан тышкары азыр биздин көрсөтүүбүз да соңуна чыгайын деп калыптыр. Агай, сизге көп суроолорду бербей, сөз бербей атабыз. Сизге ошол эркин микрофон берип коелук. Жакшы, баягы мен дагы жол байда Сармоевдун ырына кайрылгым келип турат. Жана улутчул дешет билбеген улутун кимдер сүйбөгөн. Кыргыз деп келген дүйнөгө, кыргыз деп өтөм дүйнөдөн дегендей баарыбыз кыргыз экенибизге сыймык тарышыбыз керек. Могу жаңы бийликтин мамлекеттик тилге өзгөчө көңүл бөлүп жатканы албетте бизди кубандырат, шыктандырат. Ошону менен бирге могу коррупцияга, жемкорлукка каршы дагы катуу күрөшүп жатышат, муну эл колдоп жатышат. Мында 20 жыл мурда кыргыз эл акыны Меңди Мамазайрович эжекебиз акыйкаттык калыстык болот кайдан да ыр жазган экен. Мен ошол ыр менен анда сөзүм кыскартып окуп берейин. Коррупция куйругу чамгарактап, минут сайын көкөлөп өсүп жатат. Ажыдарга айланып, эртең анын кыргызымдын так башын жутуп тынат.
дүйнө жыйып, үй салып кабат-кабат, акыйкаттан чындыктан тайып жатат, едірейтіп, ергитип арам тамак, ханга салам бербестен байып жатат. Ишиң түшүп алдына кокус барсаң, өмүрүндө биринчи көргөн сымак, нак оозунан түшкөнсүп чоң Кудайдын көз айнектин ар жагынан ыңгаранат. Эмне мынча көй жебишкендер, өз мекен ушинтип карактайбы, амалдуу топ, алдамчы жасакерлер эл жонунан жыргашып шарактайбы? Кагаз түтпес бардыгын тизмелөөдөн, акыйкаттык калыстык болот кайдан, коррупция тамырын ажырыктай бакчасына балдардын чейин жайган. Зуулдаган мезгилдин азуусунан арачалап элиңди сактап калар келаткан кесепеттен, жолдун аранан арачылар, рухсуздук сүрүлүүдөн алып калар, чагылгандай азаматтар барсыңарбы, чал кеч татаал заманда элим деген, мезгүлөсү кеч калып барысынан, кабылбайлы учурга кансыраган, эрендерим, кыргызата урпактары, жөрөй көргөн мекенди алсыраган, жеткирбегин абалга кансыраган. Эң сонун рахмат. Райымжан Курбанов агай Меңди Мамазайрованын ырын окуп берди, көркөм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушундай ыры менен ушул нукта биз көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.